90-njы жылдар ишке кирип, бирок бир дагы кулак суу айдоо аянттарына жетпей жарактан чыккан бул канал Нарын район Онарча айыл аймагынын Оттук айылында жайгашкан. Арадан 30 жылга чукул убакыт өткөндөн кийин айыл тургундары каналды кайрадан ишке киргизүү үчүн демилге көтөрүп, ашар жолу менен иш баштоонун алдында турушат. 1,5 миллион тегеретеси болуп атат. Эл азыр өзү көтөрүп атат. Айыл өкмөткө, акимге, мына губернаторго кайрылып атабыз. Азыркы тапта биздин ушул каналды чаап бергиле деп губернатордон, ушу биздин өкмөттөн техника гана сурап атат элчи. Техника бериңиздер деп, анан бир 100 метр турба, миңдик турбадан 100 метр. Көпчүлүктүн колдоосу менен жүзөгө ашырылып жаткан бул каналды ишке киргизүүгө Оттук айылынын тургундары президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн көмөк сурашып, жеринен көрүп кетүүнү суранышкан. Облус жетекчиси кайрылууну четке какпастан ашар жолу менен ишке кирчү каналды жеринен көрүп, техника жагынан колдоо болоорун билдирди. Келип азыр өз көзүм менен көрсөм, действительно мындай кичине эле бүтүрүп койчу жумуш экен. Эми биз бул жерде элге дагы ушу ороз айында терең ыраазычылык билдирем, өзүлөрү майларын бүт баарын камдап отуруптур да. Биз тараптан техника анан кандай касылыш керек, баягы небелер менен атып, казыктарын кагып берүү калыптыр. Анан эми мындай нерсени колдошубуз керек. Кайдан болсо да техника табабыз, муну бүтүрүп ушул быйыл ушу Кытай каналынан суу чыккыдай кылабыз. Эгерде ашар жолу менен башталган бул иш аягына чыгып, Оттук айылындагы Кытай арык каналы ишке кире турган болсо, аталган айылдан 270 гектар айдоо аянты үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыз болмокчу. Бул күнү облус жетекчиси мындан сырткары Нарын районунун эмгекчил айыл аймагындагы жазгы талаачылык жумуштарына күбө болду. Анда ал айыл аймак башчысына иштетилбей турган жерлерди өздөштүрүп, айдоо аянтына айлантууга тапшырмасын берди. Жайыттым эле. Силерге жайыттылар болду. Анан айдоо жер суу келет. Анан ар бир 1 квадрат метр жер болду иштетип элге бергенге аракет кылып. Андан соң Дубан башчы Онарча насостук станциясы менен таанышып, дыйкандарга үзгүлтүксүз сугат суу берүү боюнча тапшырмасын берди. Негизинен бул насостук станцияга быйылкы жылы оңдоп түзөө иштерине 7,5 миллион сомго чукул каражат бөлүнүп, бир агрегат алынган. Бүгүнкү күндө Онарча бир насостук станциясы менен суу бир насос негизи 5-inde берип баштаганбыз. 5-inde берип баштап, кайра токтотуп, кайра ремонт иштери жүрүп, кайра кой берип атабыз. Азыркы күндө бир насостук агрегат 1600 литр секундасына айдап, эмгекчилерге азыр суу берилип атат. Президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү мындан сырткары Миңбулак айыл аймагындагы муниципалдык ишкананын иши менен таанышып, алдыда жазалчу иштердин долбооруна күбө болду. Анда ал айыл аймак башчысына сафлор жана жүгөрү талааларын 30 гектарга чейин көбөйтүп, иш баштай берүүсүн эскертти. Эгерде жыйым терим маалында кыйынчылык жаралса, облус жетекчилиги тарабынан техника жагынан колдоо болоорун билдирди. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Нарын району.